Mazmun alacaktım. Hazır o içine de ondan jarımırdı bir yerde. Mazmun kengeytip de Окуу жайдын эл аралык медицина факультетинин кошумча окуу корпусу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жаңыланган имарат менен ОШМУнун ректору Кудайберди Кожобеков, административдик чарба департаментинин директору Алтынбек Зайнидинов жана эл аралык медицина факультетинин деканы Роман Калматов таанышты. Университетте кампустук политика деген стратегиялык планда рассматриваться этилген. Ошого жараша биз студенттерди компактный проживание, компактный окуу корпустарды жасап беришибиз керек. Быйылкы окуу жылга биздин факультетке ушул 4 кафедрага ылайык мына корпус, жаңы корпус берилди. Бул корпус толук ремонттон, капиталдуу ремонттон өтүп, азыркы күндө окуу процесс аябай кызуу жүрүп жатат. Кайсы кафедралар? Бул организация здравоохранения, клинические дисциплины 1, хирургия кафедрасы, жана социалдык гуманитарлык дисциплиналар кафедрасы. Аталган 4 кабаттуу факультеттин аудиториялары, лекциялык залдары оңдолуп, чет элдик студенттердин окуусу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Кошумча окуу корпустун оңдоп түзөө иштери ушул жылдын июнь айында башталган. Учурда имараттын айланасы иретке келтирилип, көрктөндүрүү үчүн даярдалууда. Буга чейин бул окуу имараты университеттин студенттик жатаканасы болгон. Учурда чет элдик студенттердин толук шартта билим алуусу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул эле эмес, окуу жайдагы оңдоого муктаж болгон окуу имараттары, кафедралар, аудиториялар, жатаканалар, спорт комплекстери жыл сайын кезеги менен заман талабына ылайык капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, ОШМУ жаңылыктары.